Учурда Кытайдан келген мөмө жемиштерди бул ситрус өсүмдүктөрүнө болгон суроо талап базарда азаюуда. Бул өзү Кытайдан келмейди, баары Кытай деп ойлошот. Бул мөмө жемиштер Кытайдан келген эмес, бирок баары Кытайдан келген деп ойлоп жатышат. Мисалы, апельсин Туркиядан келген, а банандар болсо Эквадордон келет. Калган мөмө жемиштер Өзбекстандан келген. Кытайдан келген бир гана ананастар бар. Ал дагы бир жума мурда келген. Өзүбүз күн сайын эле жейбиз. Жакшы. Азыркы учурда Кытайдагы коронавирустан кийин элдерден бул ситрус өсүмдүктөрүнө болгон талап азайып калды. Гап сөздү эстип сакочуп. Кытайдан айтып атат, ояктан чыгарбай атабыз деп атат го. Анан эми мынабу буларда айып жок болсо керек. Мына өзүнүн эле алмаларга окшоп атат. Түстөрү, нокат, папан, ушул немелердин алмаларын жеп неме кылабыз да. Анан эми баягы оор чыкты деп телевизордо ham тынбай неме берип атат. Рахмат эми эскерткенине. Суроо талап бирдей формадагы ситрус мөмө жемиштерге эле эмес, эт азыктарына да азаюуда. Кыргызстанга көбүнесе канаттуулардын эти жана деңиз азыктары Кытайдан келип, алардын сатылуусу да басаңдап калды. Акарачки, мынабы пищевой жей турган буюмдардын бардыгы фитосанитардан өтүп, эстен мына тышарына жазылып турат. Казакстандан келет. Эми бул Кытайдан биз жегиликтүү буюмдарды албай атабыз азыр. Анан эми элдер азыр паника. Чу көтөрүп атышат, түшүнбөйлү. Мисалы үчүн Кытай өзү чыгарбайт ушундай кеселдерин. Может бир нерседен өткөндүр, чыккандыр, абадан болгондур. Эл көп буякта, вирустар көп. Эми бизде бар таш, бизде завод, фабрика жок, биз таза элебиз. Негедир татпайт да киришке. Ошон үчүн көнүм келбейт Кытайдын немелерине. Ошон үчүн албайм. Жок, мен албайм кызым. Андайларды албайм, жок. Мен өзүм эле натуральный нерселерди алам, не кылам кызым. Буга себеп Кытайда чыккан коронавирус деп айтышат адистер. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын маалыматына караганда, Кыргызстанда Кытайдан өрдөк эти жана жер жемиштерден алма, банан, мандарин, грек жаңгагы жана сарымсак келчү. Учурда бул мөмө жемиштер биздин өлкөгө Иран, Өзбекстан, Эквадордон киргизилүүдө. Биринчи эрке штамда первичный көзөмөл болот. Машинаны ачып карайбыз. Документте кандай товар келсе, ошону карайбыз, башка товар жокпу деп. Андан кийин терминалга келет кара сууга. Ал жерден чыгарбай туруп отбор образец алат. Биздин балдар келип лабораторияга тапшырат. Лабораторияда биз жанагы немени аныктайбыз. Карантиндик зыянкечтерди аныктайбыз да, кандай курт, неме ооруганы. Лаборатория экспертиза чыгарып бергенден кийин, андан кийин экинчи акт жазылат, андан кийин чыгарылат. Ош шаарына Кытайдан түз эт азыктары киргизилбейт. Киргизиле турган болсо ветеринардык жана фитосанитардык документтер менен Бишкектен Ошко жиберилип турат. Бүгүнкү күндө бизде атайын мамлекеттик инспекциядан телефонограмма келип, бул жөнүндө биздин буйругубуз чыгып, азыр инспекторлор бардык шаар боюнча территорияларга бөлүнүп, көзөмөл күчөтүлгөн. Бүгүн эртең менен ошол кайтадан складтарга барып, тийиштүү документтерин текшерип, элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилген. Азыр ошол боюнча иш жүрүп атат. Ош шаарында 3 склад бар. Ошол эт азыктарын экспорттоо боюнча биз акыркы жолу жылдын аягында, жылдын башында мониторинг жүргүзгөнбүз, ал жакта Кытайдан келген азыктар аныкталган эмес. Белоруссиядан, Россиядан, Канада, алыскы Европа мамлекеттеринен келип атат. Кытайдыкы жок пока. Коронавируска байланыштуу азыркы учурда Кытай менен чек ара жабылды. Мындай чек коюулар аталган өлкөдө чыккан коронавирус боюнча абал жакшырганга чейин кармалып турмакчы. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.